Өлкөдөгү эпидемиологиялык абал оорлошуп баратканы байкалууда. Соңку суткада 106 кишиден вирус аныкталса, анын басымдуу бөлүгү Бишкек менен Чүй облусунда. Жугуштуу оору 2 адамдын өмүрүн алды. Бүгүнкү күнгө чейин коронавируска 87 миңден ашык адам кабылган. Акыркы апталарда ушул оорунун күчөгөндүгү байкалууда да. То есть жаңы катталган учурлардын саны көбөйүп атат. Кыргыз Республикасында биздин мамлекетибизде 87.758 учур катталып, алардын 87.404 учуру айыгып үйлөрүнө чыгышты. Кокус коронавирус өлкө боюнча кескин күчөп кетсе, ооруканалардагы орундуктардын саны белен. Учурда өлкө боюнча 8 миңдей койка ырасталып, 2 баскычка бөлүнгөн. Биринчисинде жугуштуу оорулар жана соматикалык бөлүмдөр болсо, экинчисинде хирургия, урология жана онкология өңдүү бөлүмдөр ачылат. Ал ооруканалар азыр штаттык режимде иш алып барып атышат. Эгер азыр бизге эпидемиологдор кырдаал күчөдү деген бизге маалымат берилсе, анда бизден буйрук чыгат. Алар перепрофилизация болуп, ушул илдет оору менен ооруган адамдарды кабыл алганга даяр болушат. Дары-дармектер менен бардык региондор камсыз болгон. Былтыр күзүндө Матрезерв фонду тарабынан 250 миллионго дары-дармек алынган. Ошолор учурда разбронироваться этилип, ушул жерлерине таратылып берилди. Жугуштуу оорулардын алдын алуудагы натыйжалуу жолдордун бири бул эмдөө. Ага ылайык учурда даярдыктар көрүлүүдө. Медицина кызматкерлери окутулуп жатат. Алардын арасында Бишкектеги номер 7 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун медайымы Светлана Ротова да бар. Анын айтымында эмдөө 2 баскычта жүргүзүлөт. Пациент после регистрации эмдөөгө келген жарандар алгач катталат. Андан соң сөзсүз түрдө дарыгерлердин көзөмөлүнөн өтүшү керек. Ал жерден абалы текшерилип, макулдугун берген кагазды толтурат. Андан чыгып мага келип вакцина алат. Баштапкы баскычы делип Бишкекте, Чүйдө жана Ош шаарында атайын пункттар ачылды. Эске салсак, 17 март күнү Кытайдан гуманитардык жардам катары Синофарм препаратынын 150 миң дозасы келген. Ал 75 миң кишиге жетет. Алгач кимдер өтөт? Эң биринчи бизде медиктер өтөт. Это инфекционная больница, скорая помощь, тез жардамдар и башкар бет бары. Аларга уже айттык, что келеткен саатын барын айтып коебуз. Анан мугаримдер 65 жаштан, анан сахарный диабет менен ооругандар, жүрөк ооругандар, онкология ооругандар ошолорду тоже жасайбыз да. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинен маалымдашкандай, Россиянын Спутник V вакцинасын алып келүү боюнча эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Мээрим Эшимбекова, Жолболду Байсаев, ЛТР, Бишкек.